Бул Кудайдын кереметтүү китеби аттуу көрсөтүүбүздө биз башталышка, эски осуятка кайрылабыз. Кээ бирлериңер үчүн балким бул кызыксыз жана тажатма сезилиши мүмкүн. Бирок силер бул көрсөтүү аркылуу Кудайдын өз эли менен болгон өзгөчө мамилесин жана ошол аркылуу дүйнөдөгү башка элдерге ачылып жатканын билесиңер. Эски келишим ааламдын жаралышы жөнүндө башталып, андан соң адамдардын Кудай үчүн аны сүйүп жана ага кызмат кылуу үчүн жаралганы тууралуу баяндайт. Аны ээрчүүдө адамдар ар кандай өйдө ылдый иш-аракеттерди жасашкан, андан алыстап кетишкен убактары да болгон. Бирок Кудай өз уулу Ыйсаны акыркы жооп катары жибергенге чейин ар дайым өз жетегинде туруктуу болду. Келгиле, мен силерге эски келишимдеги негизги каармандар тууралуу кыскача баяндап берейин. Бакчадагы Адам менен Ова күнөө кетиришти, куулушту. Андан кийин үрөйдү учурган окуя болгон. Бир туугандар Кабыл жана Абыл урушуп, бирөө өлүп, экинчиси тирүү калат. Андан ары дүйнөдө жамандык күчөй берет. Анан акыры Кудай жетишет. Мен мунун баарын жок кылыш үчүн жерге топон суу каптатам деп ошондой кылат. Нух менен аялы жана алардын 3 уулу менен алардын аялдары болуп 8 кеменин ичинде тирүү калышып, Кудай күн желеси менен эч качан кайра мындай болбоорун айтканга чейин аман эсен калкып жүрүшөт. Акыры Арарат тоосуна келип токтошот. Мен эми кайрадан жаңы баштайм. Андан кийин Ыбрайым ал Каздимдердин Ур шаарынан Кудайга мен сага көргөзгөн жерге бар деди. Ал жөнөдү, узак жол басты. Жээни Лот менен келишпегендиктен ал аялы менен ошол жерден токтоду. Андан ары алар бөлүнүп кетишти. Кудай Содом жана Гоморра деген 2 бузулган шаарларды жок кылат. Анан Ыбрайымды өзгөчө жерге алып барып, сенин тукумуң деңиз жээгиндеги кумдай жана асмандагы жылдыздардай болот деп убада берет. Сенден кереметтүү жана улуу эл чыгат. Негизинен баары эле ойдогудай, бирок анын баласы жок болсо андан кантип тукум уланат? Акыры Сара карыганда керемет болуп уулду болот. Бирок ошондо да окуя толугу менен жакшы аяктабайт. Анткени тоого чыгып бараткан жолдун ортосунда ал өз уулун өлтүрүшүм керек деп ойлойт. Бирок андан кийин Кудай ага курмандыкка кочкор берип, уулун өлтүргөндөн сактайт. Ошентип Ыскак тирүү калат. Андан кийин Жакыптын окуясы уланат. Ыбрайым, Ыскак, Жакыптын көп балдары болот. Анын түстүү кийими бар сүйүктүү уулу Жусуп. Бирок бир туугандары аны жек көрүшүп, аны жок кылганга аракет кылышат. Алар аны өлтүрбөй, аны соодагерге сатып жиберишет. Ошентип ал Мисирге келет. Ачарчылык өкүм сүрөт. Анын үй бүлөсү да Мисирге келет. Жусуп алар үчүн кам көрөт. Ошентип баарынын телегейи тегиз болот. Бирок 400 жылдан кийин Жусуп жөнүндө эч нерсе билбеген фараон келет да Ысрайыл уулдарын туткунга алат. Кудай Мусаны камыштан табылган кичинекей кезинен өстүрүп, бир тууганы Аарон менен чогуу элди эркиндикке чыгарыш үчүн улуу жоокер кылат. Акыр аягы 10 жаза фараондун элди бошотуусуна мажбур кылат. Анан алар Иордандын четинде 40 жыл бою чөлдө каңгып жүрүшөт. Кудай Мусанын Иордандан өтүүсүнө жол бербегендиктен жашая элди баштайт. Жерди басып алганга чейин эл падышаны талап кылганга чейин башкаруучулар элди баштап турушат. Падышанын аты Шавул, ал жакшы баштайт, бирок аягы жакшы бүтпөйт. Андан кийин Кудайдын сүйгөн адамы Дөөт келет. Ал ысрайылдыктардын ыр китеби, дем берүүчү нуска Забурду жазган. Дөөт ойноштук кылып, киши өлтүргөнгө чейин эң сонун падыша болгон. Ал Кудайдан кечирим сурашы керек. Анын уулу Сулайман такка отуруп, кырда ал андан дагы начарлайт. Падышалыктын түндүк тарабын басып алышат. Түштүк тарабы бир аз туруштук берет, бирок ал дагы көпкө узабайт. Акыр аягы алар туткунга алынышат. Жеремия Иерусалимде калат. Даниэль болсо башкалар менен кошо алыскы Бабыл жерине кулчулукка кетет. 70 жыл өткөндөн кийин Даниэль менен анын 3 досу жана калган Кудайдын эли ишенимде бекем турушкан. Акыры Кудай өз элин артка кайтарыш үчүн Некемияны тандап алат. Жана Некемия досу Эзра менен талкаланган Иерусалимди кайра куруу үчүн артка кайтышат. Ибадаткананы өз ордуна кайра тургузушат. Элдерди Кудайга табынууга жана анын артынан ээрчүүгө үйрөтүшөт. Андан аркы 400 жыл тууралуу кабар жок. Анан жаңы келишим башталат. Бирок биз эски келишимди талкуулап жатабыз.
Эски келишимдин экинчи бөлүгү кээ бир жерлерде акылмандык китеби деп аталат. Ал чыныгы жашоо, адамдардын ар кыл маселелери тууралуу ар түрдүү китептерден түзүлгөн. Мисалы ал жакта ысрайылдыктар табынууга колдонгон ыр китеби Забур камтылган. Биз колдонгондой эле алар дагы Кудайга мактоолорун жеткирүү үчүн көптөгөн жумалар бою Забурдагы сөздөрдү колдонушкан. Жен акыл сөздөр китеби туура жашоону үйрөткөн акылмандуулуктар, туура тандоого, чынчылдыкка, чындыкка жана адеп ахлакка, жакшы жүрүм-турумга болгон умтулуу жөнүндө. Ырдын ыры китеби эркек менен аялдын ортосундагы карым-катташ тууралуу жана ошол карым-катташты түзүүдө эзге турган күрөш тууралуу. Насаатчы китеби. Бул китепти турмушунда катуу чүнчүүгө учурап жашоосу маанисиз сезилген адам жазгандай сезилет. Бул жөнүндө ыйык жазууда жазылганы абдан маанилүү. Машаякчылардын ар дайым кубанганы кээде башкаларга мүмкүн эместей сезилип сынга алынат. Насаатчы китеби бизге адамдын жашоосунун терс тарабын, кыйынчылыктарын жана анын жашоо үчүн күрөшкө болгон моралдык кыйынчылыктарын көргөзөт. Бул китептин ыйык жазууда бар болгону мени абдан кубандырат. Анткени кээде жашообузда кыйынчылыктар кездешкенде суроолорубуз менен биз Кудайга келе алабыз. Эски келишимдеги акылмандык китеби биздин күнүмдүк жашообузда кездешүүчү ар кандай суроолорубузга жооп алууга жардам берет. Биз Галилея деңизинин жээгинде жайгашкан кооз шаар, байыркы Тибериядабыз. Бул шаар бизге кереметтүү эски келишим дүйнөсүн эсибизге салат. Ошондой эле бул жердеги таң калаарлык чындыктар көз алдыбызга тартылат. Эски келишимдин аягындагы акыркы жана негизги бөлүк пайгамбарлар китептери. Аларга Ишая, Жеремия жана кичи пайгамбарлар аталган кээ бир кыска кол жазмалары кирет. Бирок эмне үчүн алар кичи пайгамбарлар аталып калышкан? Алар көп маанилүү эмес болгондуктанбы? Жок, алардын кол жазмаларынын кыскалыгынан гана алар кичи аталып калышкан. Пайгамбарлардын айткандары абдан маанилүү болгон жана адамдардын жашоо тууралуу ойлоруна каршы келген. Бул жөн гана байыркы тарыхтын сабагы эмес. Бул биздин жашообузга түздөн түз байланышкан насаат. Ал пайгамбарчылыктардын китептеринин мазмуну биздин күнөөбүздү ашкерелеп жакшылык кылганга өгүттөйт. Пайгамбарчылык дегендин эки мааниси бар. Биринчиден ал келечек тууралуу ой жүгүртүү дегенди билдирет. Эски келишимдеги пайгамбарчылыктар келечекти айтышкан. Алар Ыйса Машаяктын келиши сыяктуу көптөгөн ар кандай нерселерди айтышкан. Кичи пайгамбар Михей бул жерден түштүктү көздөй 100 чакырымдай аралыкта Ыйсанын төрөлө турган кичинекей шаары Бейтлехемди айткан. Михей бул алыскы келечектеги окуяны көрүп абдан сүйүнгөн. Ишая пайгамбар Машаяктын кыйналышы менен жыгачка асылышын көргөн. Ал тууралуу эле 2-53 бөлүмдөрдө жазылган. Ошентип пайгамбарлардын китептеринин бир бөлүгү Кудайдын келечекте эмне кылаарын көрөт жана ачат. Экинчи бөлүгү пайгамбарчылык эмес, алардын жарыялоосу, түшүндүрмөсү, толуктоосу. Бул жумушту пайгамбарлар жакшы аткарышкан. Туура иш кылган адамдар менен суктанышчу. Ал эми туура эмес кылгандарды алар ашкерелешчү. Кудайдын бүгүнкү күндө да сүйлөп жатканын эстеп туруш үчүн бизге бүгүнкү күндө да пайгамбарчылык белеги керек. Ал пайгамбарлар адамдардын тагдыры жана элдердин тагдыры жөнүндө айтышкан. Бизде бүгүнкү күндө да Кудайдын сөзү бар. Ал биздин жеке жашообуз тууралуу, коомубуз тууралуу жана калкыбыз тууралуу пайгамбарчылык кылат. Ал жакшылыгыбызды колдойт, күнөөлөрүбүз үчүн ашкерелейт. Кудай муну эски келишимде пайгамбарлар аркылуу кылган. Эгерде биз ага жол берсек, анда ал бүгүн да ошондой кылат. Кээде эски келишимдин китебин колго алган адамдар анын бүгүнкү күндө да актуалдуу экени тууралуу суроолору жаралаттыр. Миңдеген жылдар мурда жазылган китеп бүгүн да маанилүүбү? Албетте маанилүү. Анткени бизге чындап маанилүү болгон нерселер байыртадан бери келе жатат. Мисалы, дем алуу, тамактануу, сүйүү, достук. Эски келишим коомдогу негизги баалуулуктар жөнүндө айтат. Алар Чыгуу китебинин 20 бөлүмүндөгү 10 осуятта камтылган. Бул мыйзамдарды аткарып жүрүп жакшы жолго түшпөгөн тарыхта жок дегенде бир коомду табыш кыйынчылык туудурат. Ойноштук кылба, үй бүлөлүк мамиледе ишенимдүү бол. Башка бирөөлөрдүн буюмдарын уурдаба.
киши өлтүрбө. Бул негизги баалуулуктар кылымдар бою эч өзгөрүүсүз. Биз эски келишимди окуп жатканыбызда Кудай бирин экин адамдарга гана кам көрбөстөн жалпы коомго кам көргөнүн байкайбыз. Ал биздин коомдордо коопсуз болгонун каалайт. Жаштар үчүн да, үй бүлөлөр үчүн да, балдар үчүн да. Анын осуяттары дал ошол коопсуздукту бере алат. Эгерде коом бул осуяттарды четке какса, анда башаламандык, мыйзамсыздык жана зордук зомбулук келет. Бул осуяттарды аткарып жашаган коомдорго коопсуздук келет. Балдарды тарбиялоо коопсуз болот, жашоо коопсуз болот жана андай коомдо жашаган адамдар гүлдөп жашашат. Ошол 1000 жылдар мурда жазылган байыркы акылмандык бүгүнкү күндө да ошол убактагыдай таасирдүү. Биз жаңы эле тышка чыктык. Биз азыр жакынкы чыгышта жүрөбүз. Эски келишимдин негизги окуялары ушул жерлерде болуп өткөн. Эски келишимде кармаш менен согуштар жөнүндөгү окуялар айтылат. Кудай элинин жер кесип жүргөнү, элдин иштери менен күнөөлөрү, көптөгөн далилдер менен ысымдар жазылат. Бирок эски келишимдин айтайын деген эң негизги ой эмнеде? Чынында анда айта турган кабарлар көп болгон. Силер Ыйсанын келишине даярдангыла. Ал келгенде жаңы келишимдин аяны толугу менен берилет. Бирок эски келишимдин жазмаларындагы эки нерсе менин көңүлүмдү бурду. Биринчиден, Исраилдин балдары, башкача айтканда Кудай элинин кээде баарын туура кылып, кээде жолдорун бузушуп, адашып жүргөндөрү таң калтырат. Алар бир туруп Кудайга баш ийишсе, бир туруп баш ийбей калышат. Алардын пайгамбарлары менен башчыларынын айткандарына карабастан, алар ар дайым катага дуушар болгондой Кудайга каршы чыгышкан, өзлөрүнүн өзүмчүлдүк максаттарына умтулушкан. Мындай көрүнүштөр эски келишимде кайра кайталанып келген. Кудай аларды кайрадан өзүнө алып келип, өзүнө жакындатат. Кудай бул экинчи мүмкүнчүлүктүн, үчүнчү мүмкүнчүлүктүн, чынында ал көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн Кудайы. Жол болбостук менен каталар жөнүндөгү эски келишимдин кабарлары мен үчүн Кудайдын абдан чыдамдуу экенин көрсөтөт. Кудай өз элинин тагдыры үчүн кападар жана алардын кайтып келүүсүн каалайт, деп жатат эски келишимдин кабарында. Ал биздин да ошондой кылганыбызды күтүп жатат. Экинчиден, кээ бир адамдар эски келишим тууралуу туура эмес ойдо жүрүшөт. Алардын ою боюнча эски келишимдин Кудайы жаңы келишимдин Кудайына салыштырмалуу ачуулуу жана каардуу. Ал таптакыр андай эмес. Албетте эски келишим менен жаңы келишимдин Кудайы бир эле Кудай. Болгону Ыйса келгичекти эски келишим убагында анын башка жактары көрүнгөн. Бирок эски келишимдин негизги сөзү бул ырайым менен сүйүү. Эски келишимде биз Кудайга жолугуп, ишеним аркылуу анын кереметтүү сүйүүсүн таптык. Ал жерде жазылган мыйзамдарды аткаруудан эмес. Чыгуу китебинин 20-бөлүмүндө жазылган 10 осуят коом үчүн да, биздин өзүбүздү алып жүрүүбүз үчүн да абдан маанилүү. Бирок алар бизди Кудай алдында актаган жок. Эски келишимде да, жаңы келишимдеги кабар айтылат. Кудай сүйүүнүн Кудайы. Ага ишенсең гана, ага жагып, аны менен бетме-бет болуп жолугасың. Биз силер менен бирге эски келишимди карап чыктык. Биз Кудайдын эски келишимде өз эли аркылуу сүйлөгөнүн көрдүк. Ал ошондой эле пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөнүн көрө алдык. Эски келишим силер үчүн толугу менен тирүү жана таасирдүү болсун деп сыйынып жатабыз. Эски келишимдин Кудайы бүгүнкү күндөгү тирүү Кудай. Биздин баарыбыз менен өзүнүн сөзү аркылуу сүйлөшүп жаткан Кудай. Эски келишимде мага жаккан бир аят бар. Анда мындай деп жазылган: сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Дал ошол себептен ыйык жазууну изилдөө коому ыйык жазуунун өзүнө өзгөчө көңүл бурат. Биз өмүр жолунда бара жатканыбызда ыйык жазуу жарык болуп, жолубузга өз жарыгын тийгизип туруусун каалайбыз. Эми биз Кудайдын жаңы келишим аркылуу сүйлөгөнүнө силердин көңүлүңөрдү бургубуз келет. Эмки жумада көрүшкөнчө.